Sen eğlegeni bara жаткан жердеги элдерди Кудай Теңириң сенин алдыңдан жок кылганда, ал жерлерди ээлеп алып отурукташып каласың. Ошондо сак бол, аларды жок кылгандан кийин, алардын жолун жолдоп торго түшүп калба, алардын кудайларын издеп, бул элдер өз кудайларына кандай табынышса, мен да ошондой табынам дебе. Кудай Теңириң андай кылба, анткени алар өз кудайларына теңир жийиркенген, жек көргөн нерселерди кылышат. Алар кудайларына арнап, балдары менен кыздарын отко өрттөшөт. Мен осуяттагандардын бардыгын аткарганга аракет кылгыла. Аларга эч нерсе кошпогула да, алардан эч нерсе албагыла. 13 бөлүм. Эгерде силердин араңардан пайгамбар же түш жоругуш чыгып, силерге жышаан же керемет көрсөтө турган болсо, ал айткан жышаан же керемет аткарылса, анан ал жүр, сен билбеген башка кудайларга барабыз, ошолорго табынабыз дей турган болсо, анда ал пайгамбардын же ал түш жоругуч адамдын сөздөрүн укпа. Анткени Кудай Теңириңер өзүн чын жүрөгүңөр, жан дилиңер менен сүйөр сүйбөсүңдү билиш үчүн силерди ушул аркылуу сынап жатат. Кудай Теңириңердин жолу менен жүргүлө, андан корккула, анын осуяттарын аткаргыла, анын үнүн уккула, ага кызмат кылгыла, ага жабышкыла. Силерди Мисир жеринен алып чыгып, кулчулуктан куткарган Кудай Теңириңерден четтөөгө үндөгөн үчүн, Кудай Теңириң осуяттаган жолдон чыгарууга аракет кылган үчүн, ал пайгамбарды же түш жоругучту өлүм жазасына тартуу керек. Өз ичиңдеги жамандыкты ушинтип жок кыл. Эгерде сени бир тууганың, энеңдин уулу же уулуң, же кызың, же жаныңда жаткан аялың, же жаныңдай көргөн жан досуң, жүр, сен да ата бабаларың да билбеген башка кудайларга табынабыз деп, сенин тегерегиңдеги жакын же алыс жашаган, жердин бир четинен экинчи четине чейин жашаган элдердин кудайларына жашыруун азгырса, анда ага макул болбо. Анын сөзүн укпа, аны кечирбе, аяба, жашырып койбо. Аны өлтүрүп сал, аны өлтүрүүгө баарынан мурун сен кол көтөрүшүң керек, андан кийин бүт эл кол көтөрсүн. Аны ташбаранга алып өлтүр, анткени ал сени Мисир жеринен, кулчулуктан алып чыккан Кудай Теңириңден алыстатууга аракет кылды. Муну бүткүл Исраил эли угуп, коркуп калат да, ошондон кийин сенин ичиңде андай жамандыкты кылбай калат. Эгерде Кудай Теңириң сага жашаганга берип жаткан шаарлардын биринен сенин элиңдин ичинен бузулган адамдар чыгып, шаардын тургундарын азгырып, жүргүлө, силер билбеген башка кудайларга табынабыз дегенин уксаң, анда издеп, иликтеп, жакшылап сура. Эгерде бул жийиркеничтүү иш араңарда чыны менен болсо, анда ал шаардын тургундарын кылычтап кырып сал. Малын, эмнеси болсо, ошонун бардыгын жок кыл. Бардык олжоону аянттын ортосуна чогулт. Шаарды бардык олжоо менен кошо, Кудай Теңириңе арнап, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык катары өрттөп сал. Ал шаар түбөлүккө урандык айлансын, эч качан кайрадан курулбасын. Каргышка калган нерселерден эч нерсе алба. Ошондо Теңир өзүнүн каарын токтотуп, ата бабаларыңа убада кылгандай, сага ырайым кылып, укумдатып, тукумдатып көбөйтөт. Эгерде Кудай Теңириңди уксаң, мен бүгүн сага берип жаткан осуяттардын бардыгын аткарсаң, Теңирге жаккан иштерди кылсаң, ал ушул айткандарын аткарат.